аял менен эркектин ортосундагы проблемалардын, пикир келишпестиктердин чечилбей аткандыгынын негизги себебинин бири маселени толугу менен айтпагандыгында да. Мисалы 95% айтат дагы 5% жашырып коет. А кеңеш берген адам ошол 95%тик проблемага ылайыктуу гана кеңеш берет дагы 5% калып кетет. Демек 5% маселе чечилген жок. Бул мындай эч нерсе эмес дегендик эмес булчу. Ага дагы кошулат, ошентип эле кайра эле дагы 95-100%тик проблема келип чыгышы мүмкүн. Ошондуктан бирөөдөн кеңеш сураганда толугу менен жашырбай айтыш керек. Адилеттүүлүк кылып, өзүңдөн кандай кемчилик кетти, андан кандай кемчилик кетип атат, сен эмне кылдың, ушунун бүт бардыгын жашырбай айтыш керек. Кээде адам ойлойт да, мен ушуну туура кылып атам деп ойлойт, бирок на самом деле ал сенин өзүңө туура сезилип аткан болушу мүмкүн. А башка адилеттүү көз караш менен караганда ал туура эмес болуп чыгышы мүмкүн. Ошондой эле үй бүлөдөгү, не только үй бүлөдөгү, но биз азыр үй бүлө маселесин карайлы, эрди катын маселесин ала турган болсок, ошол адам бир адилеттүүлүк менен өзүнүн кемчилигин мойнуна алуусу өтө кыйын болот экен да. Мисалы, күйөөсү бир катуу сөз айтып, аялын капа кылып коет. Анан аял айтат да, сен баягында ушундай катуу сөз айттың, мен капа болуп калдым десе, ошол күйөөсү туура ооба менен ката кетип калды, кечирип кой деп айткандын ордуна, сен деле баягында ушундай дебедиңби? Мен сага капа болбой эле жүрөм го деп кайра мындай бир беттен алат экен да. Аялдын таарынычы андан бетер күчөйт дагы, кийинки учурда, кийинки кезекте ошол таарынычын уже айтпайт. Себеби бул айткан менен да пайдасы жок дейт да. Дагы деле ошентет, андан көрө унчукпай эле коеюн, буга айткан менен пайда жок дейт дагы, ичине сактай берет. Ошентип жана таарынычы топтоло берет. Таарынычка топ кошулуп туруп, күйөөсүнө болгон жек көрүү дагы көбөйө берет. Ошентип анан бир күнү тарс этип жарылат. Уруш жаңжал болот, андай биринчи бир жолу бир айда бир жолу боло турган болсо, кийин 2 ай, бир айда 2 жолу, 3 жолу болушу мүмкүн. Акыры вообще такыр көбөйүп, акыры ажырашып гана тынышы мүмкүн да. Ошондуктан кимден гана ката кетпесин. Мисалы, аялы өзү ката кетирип койду, өзү сездиби, кечирим сурап коюш керек. Кечирим сурагандан эч нерсе болбойбуз биз. Күйөөсүнөн ката кеттиби, күйөөсү кечирим сурап койсун. Ооба, туура менен кетип калыптыр, кечирип кой. Биз ушундай адам экенбиз, адашып турат экенбиз, мени кечирип кой десең эле проблема чечилет. Бул эмне үчүн андай? Бул текеберчилик. Текеберчилик нам мешает.